Анткени биринчи суроого бөлүшүүгө кетпесек болбой калат да. Эмне себеп? Биз бүгүн өкмөттүн курамын жана өкмөттүн башын талкуулап атабыз да. Бирок кыргыз кечээки шайлоодо эле адашкан. Бул мен күткөн эле нерсе болчу. Мындан кийинки процедуралардагы, мындан кийинки бийлик алмашуулар, жаңы кызматтарга дайындоолор, жаңы кадрлардын келүүсү жана башка мунун баардыгы эч мындай бир жыйынтык бербей турган. Себеп аны мен күткөм. Эмнеден күткөм? Биз президенттик шайлоодо адашканбыз. Муну убагы келип моюнга алабыз. Алыш керекпиз. Биз убагында айтканда айрым топтор булар бүт кыргыз элине каршы чыгып аткан чыккынчылар дегенге чейин барышкан. Себеби биз президенттик шайлоодо дал бүгүн агаларым, эжелерим айтып аткан татыктууларды алып келели дегенбиз. Чыныгы мамлекетчилдерди алып келели дегенбиз. Мыйзамчылдарды алып келели дегенбиз. Тартиптүүнү алып келели дегенбиз. Ыймандууну алып келели дегенбиз. Ал киши анан мамлекетти түзөп кетсин дегенбиз. Ошондой татыктууну тандап алгылачы деп элге кайрылганбыз. Керек болсо бутубузга суу кирип жатып, аймактарды кыдырганбыз. Элге айтканбыз, түшүндүргөнбүз, бирок элим уралап жанагы бир топ ушундай бир талпа волна келбедиби? Ошолор менен уралап эле айрым бир сүйүү менен, кайсы бир сезимдер менен уралап барып коюп алышты эле. Мына бүгүн жыйынтыгын көрүп атабыз. Демек мен түшүндүңүздөр да бул өкмөткө ичим чыкпастыгын мен башынан карамагым келип атат. Башынан айткым келип атат. Анткени башы таза болмоюнча, башында татыктуу адам келмейинче ал татыктуу кадр тандай албайт.